Каныбек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 7-бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Гүлнур эрте менен эрте туруп, өз жумуштары менен алек болуп жүрө берди. Кечинде Марат Гүлнурга көңүл болбой жатып алганга бир аз да тарынып алды. Анан кантсин 4 айдан ашык убакыт күтүп, сагынып олтурса, анан келген соң сүйлөшүп койбой жатып алса. Мындайды күтпөгөн Гүлнур капа болуп, эрте менен тургандан кийин Марат жаткан бөлмөгө ошол бойдон кирген жок. Уйкусу канган Марат колун эки жака сунуп, керилип чоюлуп алды да, келинчеги алда качан туруп кеткенин билип, туруп кийине баштады. Эшикке чыкса эч ким жок. Таң калган Марат ар жак бер жакты карап эч кимди таппады. Апасы да көрүнбөйт. Булар каяка кеткен деп өзүнчө сүйлөнө үйгө кирди да аларды күттү. Атасы эрте менен тамагын жеп алгандан кийин кайрадан мемире уйкуга кеткенин карап туруп калды. Эх, атаке, кыйналып кеттиңиз, сизди да ооруканага жаткызып, дарылатып коелу. Апам келсин, ошону сүйлөшөйүн деп ичинен ой жүгүртө баштады. Марат чындап эле башка келин менен көңүлдөш болуп алган эле. Жалал Абад шаарында буйртма менен сүрөт тартып жүргөндө, сүрөт тарткан шериги экөө кафеге бара коюшуп, бир кыздар менен таанышып калышкан. Алар да экөө болуп, булар менен чогуу отурмай болушту. Бир аз спирт ичимдиктерин ичкен соң, эски тааныштай эле бири-бирин сүйлөшүп кетишкен. Андан кийин кызып алышкан булар эки-экиден кучакташып алып мейманканага барышты. Бири-бирине махабатын арнаган экөө күндө жолукмай адаттап, уялбай эле Мараттын жаткан жерине келип кетип жүрдү. Алгач аялым бар деп айтпаган Марат тиги батма тийип алайын деп аракет кылгандай жалпаңдап, көйнөктөрүн үстү башын жууп, тамагына чейин жасап берип жүрдү. Марат акыры үйлөнгөм, аялым айылда деп айтууга аргасыз болду. Ошондо батма кылган жаңжалды айтпа. Алгач өзүнөн түртүп жатат деп ойлогон эле. Гүлнурдун сүрөтүн көрсөткөн соң ыйлап кирди. Мен аялынын алдына барам, мени аялым жок деп жүрдү дейм, деп Маратты пучкактап алыстабай койду. Эмне кылуу айласын таппай башы катты. Урушса эле милицияга берип кууратмак. Ошондуктан алдап жошутуп алып жүрө берди. Мараттын башы да тегеренип, эмне иш кылганын билбей калчу болду. Эгер билинип калса, Гүлнур бир саатта турбасын билет. Ошондуктан эмне кылсам деп жүргөн малда асмандан издегени жерден табылып, бейшембек кабарлашып калып, шашылыш ошол кетип калып кутулду. 4 айдан ашык убакта унуткан болсо керек деп ичинде ойлонуп жүргөн. Эгер жолугушуп калчу болсо эле, бир шойкун баштап, үй бүлөсүнө бүлүк салуудан да кайра тартпайт эле. Ушуларды ойлоп баш катырып жатканда апасы Майрамкан кирип келди. Турдуңбу балам, кече сүйлөшкөнгө да акыбалың келбеди. Жакшы иштеп келдиңби? Кечиктиң го, зарыктырдың, деги эле тынч жүрдүңбү? Ооба апа, жакшы баары, жумуш созулуп кетти. Акча ала албай ошону күтүп калдык. Гүлнур көрүнбөйт да, каяка кеткен? Баса, ал доктурга кетсе керек. Аялың кошпойлуу балам. Ошону жумасына текшерилип тура деп айтышкан. Ошого кеткен го. Мен кече бир аз кызуу болуп келип, ал жөнүндө сүйлөшпөй калыпмын. Рахмат апа, жакшы кабарыңызга деп апасын кубанып, кучактап өбүп койду. Ошол балам, эми келинди төркүлөтөлү. Элге кеп сөз болуп жатабыз. Гүлнур да ата-энесин көрө албай куурады. Алып барып келели деп апасы Майрамкан кеңеш кылды. Макул деген Марат эшикке чыгып келинчегин карады, бирок көчөдөн көрүнбөдү. Биринчи наристем, кандай гана бакыт. Мен эми ата болот экенмин да. Бул сөз кандай гана угулат. Келинчеги келсе кучактап, рахмат, ыраазымын деп айткысы келип жатты. Бир аздан соң көчөдөн Гүлнур кирип келди. Аны көрөрү менен эле Марат утурлай басып, жаным, кандайсың? Кече сүйлөшпөй жатып алганыма тарындыңбадыңбы? Гүлнур үн сөзү жок карап тура берди. Гүлнур, сени сагынып кеттим. Кече кызуу келип, анын үстүнө чарчап калыпмын. Кечирип койчу деп кучактай
өбүп койду эле Гүлнурга эми гана тил бүткөндөй: "Башканы таап алгансыз го, жактырбай, сүйлөшкүңүз да келбей калыптыр." Гүлнур билип койгондой таап айтканына Марат чочуп кетти. "Койчу, мени кыйнабачы, үйгө келдим деп жетине албай сеп этип алыпмын. Ысык үйгө келгенде көтөрүлүп кетиптир, кечирип койчу", деп Гүлнурга жалына баштады. Кайрадан кучактап Гүлнурду бетинен чоп этип өбүп алды да келинчегинин курсагын сылагылап: "Рахмат, жакшы кабарың бар экен. Азыр апаман угуп аябай кубанбадымбы? Эмне, төрөбөйт деп ойлодуңар беле?" "Гүлнур, мен сени төрөбөйсүңбү деп бир ооз жолу да ооз ачкан жокмун го. Ар бир нерсенин өз убагы Кудайым берген күнү болот." Буларды карап турган Майрамкан апа сүйлөнүп кирди. "Киргиле үйгө, Майрамкандын баласы эл көрсүн деп көчөгө чыгып өбүшүп жатат дебейби көргөндөр", дегенде уялып кеткен Гүлнур шыпылдай үйгө кирип кетти. Гүлнурдун тарынычы жазылып кетти. Барынан да төркүлөтөлү деп айтканда кайненесин бир кучактап, Маратты бир кучактап кубанып жатты. Марат алып келген акча каражат кылып керектүү нерселерди алып келишти. Белгиленген күндө Майрамкан келини менен баласын ээрчитип алып кудасынын үйүнө барышты. Кызын көргөн Тургуналы менен аялы сагынгандан ыйлап кучактап сагынычтан таркатышты. Гүлнур ата-энесин көптөн бери көрбөгөнүнө сагынып кусаланып кеткен эле. Куда тоосудан кийин Гүлнур Мараттан суранып бир аз убакыт туруп кетейин деп калып калды. Күндөр өтүп, жашоо өз нугунда өтүп жатты. Гүлнурдун курсагындагы бала чоңоюп, Такай врачтын көзөмөлүндө болуп, жазып берген дарыларын ичип, жакшы жыйынтык болуп, текшерүүдө жакшы чыгып жатты. Марат мурдагыдай эле жумуш табылса барып келет да келинчегинин жанында болот. Мурда Гүлнур ачыланганда "Батир ал" десе, эми ал жакта мен кыйналып калам. Мында эле болуп турганымда оң деп айтып, кайра Маратты барып иштей бер деп койду. Барган сайын Маратты жакшы көрүп баратты. Жумуштан келсе сөзсүз белек ала келет. Чарчап чалыгып, кабагы бүркөлүп, сууз келсе, колуна жылуу суу куюп, жумшак төшөктү кабаттап салып, алдына да тамагын коюп, чайын куюп берип отурчу. Марат Жанталиев жарокер аялынын аракетине ыраазы боло чарчаганын тарап, кабагы да ачылып кетчү. Жакшы болсо алганың жаркылдаган кушка окшойт, жаман болсо алганың алдынан өткөн сызга окшойт деп бекеринен айтылбаса керек. Гүлнурдун кичипейил жарокерлигине кайненеси да муюп жакшы көрчү. Сүйлөсө айланып кагылып жатып жумушун айтар эле. Марат өздөрүнчө калганда Гүлнурду кучактап, "Уул болор бекен, кыз болор бекен" деп сурайт. "Уул болот. Талгагыман уул болсо керек деп ойлойм. Жеңил болду. Анткени кыздыкы оор болот дечү эле." "Чын айтасыңбы?" деп Гүлнурду кучактап, кой десе да болбой тегереди. Айткандай эле ай күнүнө жетип Гүлнур уул төрөдү. Мараттын кубанычын айтпа. Достору менен жууп 3 күн 3 түн жуушту го чиркин. Атын казактардын президентин атындай кылып Нурсултан коюшту. Биринчи небередим деп Майрамкан апа колунан түшүрбөйт. Чалына да алып барып көрсөтүп, карачы Мараттын эле өзү деп көрсөтүп жатты. Нурсултан торолуп 3 айлык болуп калды. Ушул күнү Гүлнур үйдө эле баласын карап жаткан. Сырттан бир аял кирип келип, Марат ушунда жашайбы деп сурап калды. "Ооба" деп жооп берди Гүлнур, артын карап. "Келе бер" деди да, "Марат каякта?" деп сурады. Ары жактан бала көтөргөн жаш келин дарбазадан кирип келди да буларды карап туруп калды. Гүлнур таң кала, булар ким болду экен? Маратты эмнеге сурайт? Деп таң калгандан "Силер кимсиңер?" деди. "Сен аялы болсоң керек үйгө кир дебейсиңби?" деп кир дегенди күтпөй эле бутун чечип үйгө кирүүгө кадам жасады. Шашкан Гүлнур "Киргиле" деп өзү биринчи кирип кетти да жер төшөктөрдү салыштырып олтургула деди. "Үйдө ким бар? Кайненең барбы?" деп эмнеге келгенин айтпай эле суроо берип жатты. "Азыр келет. Силер кимсиңер?" деп Гүлнурдун чыдамы кетип. Ары жактагы бешиктеги Нурсултан чукуранып кыңгылдап ыйлап калды эле. Гүлнур термесе кайра уктап калды. "Балаңбы? Канча айлык болду?" "3 айлык болду. Кайненемде ишиңер бар беле" деп тигилерди карады эле. Баласы бар келин сүйлөбөй эле берки аялды карады.
Анысы болсо биз сага келдик эле деди. Эмнеге? Мен силерди тааныбайт экенмин. Кимсиңер? Ким экенибизди эмне кыласың? Марат каная, бул келинди көрдүңбү? Аялым жок деп муну да төрөтүп коюптур. Алдамчы эриңди издеп келдик. Көрсө сени да алдап, сени да төрөтүп койгон турбайбы? Эмне деп жатасыңар? Чыгып кеткиле үйүмдөн деп кыйкырып жиберди. Кое тур айкырбай. Марат келмейинче эч жака кетпейбиз. Кайненеңи чакыр деп ушул жерде конуп кетчү адамдай жаздыкты чыканагына басып отуруп алды. Тиги жаш келин колундагы баласын карап эле унчукпайт. Гүлнур сыртка чыкты да башы айланып, азыркы сөздөр чынбы, жалганбы аныгына жетпеди. Кайненеси кайда кеткенин билбей кайра кирип келди да, кайненем жок экен. Кана эмне болду эле, айтыңызчы, кантип төрөтүптүр, каяктан жолугуп жүрүптүр деп Гүлнур ыйлап жиберчүдөй болуп сурап жатты. Ошентсең айкырбай, күндөшүң менен таанышып ал андан көрө деп келекелегенсип сүйлөдү. Гүлнур мындай колукту көтөрө албай ыйлап жиберди. Ушул учурда кайненеси кирип келип, Гүлнурдун ыйлап жатканын көрүп, дагы чочун бир аял менен бала көтөргөн келин отурганын көрүп, чочуп кетти. Ой ботом, силер кимсиңер? Сага эмне болду? Деди эле Гүлнур апа деп ыйлап Майрамканды кучактап калды. Эмне болду? Жамандыкты чакырбай ыйлабай айтчы. Эмне болду? Силер кимсиңер? Апа, балаңыздын дагы бир аялы бар экен. Ошол төрөп мында келиптир деп токтоно албай эчкирип ыйлап жиберди. Эмне дейт? Кандайча аялы? Бала кимдики экен? Бала сиздин улуңуз Мараттыкы. Аялым жок деп жүрүп, бул кайынсиңдим менен жүрүп төрөтүп, өзү качып жүрөт. Көрсө мындагы аялы да төрөп үйүндө олтурган турбайбы? Бул сөздү укканда ачууланган Майрамкан апа тигилерди колдон тартып чыгара баштады. Чыккыла өлүң отурайын алдамчылар. Менин балам андайга барбайт. Жоголгула, кеткиле. Азыр милиция чакырам. Ооба, чакырыңыз. Ошол милицияны биз да чакыралы деп жатканбыз. Балаңыз камалат. Бул кызды туудуруп качып жүргөндүгү үчүн. Чакырыңыз. Камалат дегенди укканда Майрамкан апа кайра тим болуп туруп калды да, айтчы бай болгор, түшүнбөй жатам. Эмне болгон келин? Бул көтөргөн бала. Менин балам буга кандай тиешеси бар? Эмне болгонун, кантип жүргөндөрүн тиги келинден уккандарын жеңеси төкпөй чачпай айтып берди. Гүлнур чыдай албай бешиктеги баласын алып төркү үйгө кирип кетип өксүп ыйлап жатты. Бул жала, Марат келсин баарыңарды кууп чыгат. Ошол Марат аферист, балаңызды кармай албай жүрөбүз. Дарегин айтыңыз, болбосо ушул жерде күтөбүз деп кетүүгө эч камданбай олтура берди. Майрамкан апа бир нерсени эстей калып, келиндин колундагы баланын бетин карай койду эле, небереси Нурсултандын эле өзүнө куюп койгондой окшош экендигин көрүп коркуп кетти да, ары боло берди. Демек булар жөн келбептир да, бир маанем бар. Ошон үчүн издеп келишиптир. Талаалап жүрүп ушул ишти ашырыптыр да, үйүндө аялы туруп эмнеге ушул ишке барат? Акмак деп өзүн коерго жер таппай жатты. Марат келгенде келгиле, ал жок. Ушул жерде күтөбүз балаңызды. Же бул кызың меники деп мойнуна алат, же камалат. Кызды меники деп метирге алып берсин. Анан кааласа экөөнү менен жашай берсин. Биздин ичибизде таар эмес. Экөөнү тең карап жашай берсин дегенде Майрамкандын күйбөгөн жери күл болуп кетти. Өзүбүздүн тамагыбызды ала келгенбиз. Кааласаңыз да, каалабасаңыз да мында болобуз. Кошуналарга шерменде болгуңуз келбесе, тынч олтуруп, балаңыз келгиче унчукпаңыз деп көтөргөн сумкаларынан нандарын алып жей баштады. Өлдүм, ыймансыздар деп Майрамкан эмшиңдеп ыйлай баштады. Маратты күтүүдөн башка арга калбады. Кууп чыкса шерменде кылчу түрү бар. Эми бир эле Мараттын келишин күткөн булар унчукпай, ар ким ар жакта олтуруп калышты. Ичкериде Гүлнурдун ыйлаганы менен Нурсултандын ыйлаганы угулуп турду. Мараттын болжолдуу келишине дагы 3 күн бар болчу. Келгенге чейин конок уялат, келгенден кийин үй эси уялат дегендей, Мараттын келишин күткөн булар алгач тартынышса, эми бутту колду сунуп, кеңири өз үйүндө олтургандай болушту. Бири жазыкты башына коюп уктап кетти. Бири колунда кызын эмизип, андан ары бери көтөрүү менен алек.
Майрамкан апа сүйлөнүп жаман көрүп жатканы менен чай коюп ичкиле деп демделген чайнек пыяласы менин алдына коюп берди. Рахмат дегени менен унчугушпай нандарын алып чаймыңдап жеп алышты. Гүлнур болсо муктаждык үчүн эле чыкпаса чай да ичкен жок. Майрамкан апа чай ич кызым деди эле жооп берген да жок. Сүйлөбөй баласын эмизген боюнча жаткан калыбында кыймылдабады. Азыр Гүлнурду козгобой эле коюуну туура көрүп кайра чыгып кетти. Бул келгендер Марат жөнүндө ооз ачып сүйлөшпөй Мараттын келишин күтүп жатышты. Кайнене менен келинди күнөөлөп урушканда пайда жок деп, маселе Марат келгенде чечилерин билишип, тынч олтуруп күтүп жатышты. Кеч кирип жатууга камынганда отурган жеринде эле кыйшая коюшкан экөөнү Майрамкан одеяло алып келип берди. Ичкерки үйдө жаткан Исак сыртта эмнечү, келгендер кимдер деп аялынан сураганда, айылдагы эле келиндер, жөн эле бир иш менен келишиптир деп айтып койду. Анткени оорукчан болуп баспай калган чалы эртен да кеткен эле. Жаман нерселерди угуузудан алыс болушуп, тынч жаткырып калышкан. Мараттын келишин күткөн Майрамкан апага бул күн кылымга тетөө болуп кетти. Уйкусу келбей ары-бери басып таң атырды. Күнөөсү барчылап, күчүн кенже баласынан чыгарды. Акыры койлорду талага жаям демиш этип качып кутулду. Марат менен көңүлдөш болуп калган Батманын да, Гүлнурдун да боюна бүткөн учурда анын да боюна бүтүп калган эле. Маратка боюмда бар деп тийип алуунун аракетин кылып жатканда Марат: «Алдырып сал, акча, менин аялым бар, түшүнөсүңбү?» деп урушуп айтса, «Алдырбаймын, бул да сенин балаң, бизи да багасың» деп долууланып алдырбай койгон. Кийин курсагы чоңоюп билинип калганда айылдагы үйүнө барбай, иштеп жатам деп бекинип жүрө берди. Бир гана жеңесине бул сырды ачык айтып бергенде, «Болор иш болуптур, мейли эми төрө, анан көрө жатарбыз. Ошол алдамчы эркек сөрөй мойнуна алып, силерди багат же милициялашып болсо да алимент төлөйт» деп Батманын төрөшүн күтүшкөн. Марат жок болуп таптырбай кабарсыз болгонунан төрөгөн соң эмне болсо да бир дайынын билербиз деп мында келген. Ойнош оттон ысык дегендей Мараттын айыбы ачылып, тагдыры чечилчү күнү жакындап жатты. Марат эч нерсени укпай бейкапар жумушунда жүрө берди. Сагынып келинчеги менен уулу Нурсултанды көргүсү келип айылга жөнөдү. Мындай окуя болуп кетерин 3 уктаса түшүнө кирбеген Маратка бул окуя бүт өмүрүн аңтар-теңтер кылып салды. Бейкапар белек бекчектерин көтөрүп кирип келген баласын көрө калып, Майрамкан апа учурашпай эле урушуп кирди. Өлүңдү отурайын, аңге болгон, кыйраткансып келе жатасыңбы? Аркаңан дагы канча катын келер экен? Үйүңдө катының туруп, ойнош ойноп өлгөнү калдыңар беле, шерменде. Апасынын бул сөзүн түшүнбөй калган Марат: «Апа, эмне болду сизге?» деди. Апасынан мындай мамиле көрбөгөн жаңы уруш укканга теригип кетти. «Кирчи үйгө, эмне болгонун көрөсүң азыр. Оюнда Гүлнур экөө урушуп кеткен го» деп ойлой, эшиктин астанасын аттары менен эле кеп башка жакта экенин билди. Босогодон кирип эле Батманын көрүп нес болуп тура калган Маратты артынан кирип келаткан апасы жонуна бир койду да бас ары, өт өйдө деп сүйлөндү. «Кана айтчы, ким булар? Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп жүргөн экенсиң да, көрүнгөн жерде айгыр болуп» деп Маратты 2 жолу чаап жиберди. Марат үн сөз жок жалтанып, апасынын урганынан коргонуп, эмне кыларын билбей айыптуу киши болуп карап турду. Сүйлө, аялың туруп бул байкушту да туудуруп коюп жүргөн экенсиң да, билмексен болуп жумушка кеттим деп. Сүйлө, ойнош тапканда тилиң буудай кууруса керек. Аялды көргөндө шилекейиң агып деп үйдү үч көтөрүп Майрамкан апа эле сүйлөп жатты. «Эже, кое туруңуз, эми биз да сүйлөйлү» деди Батманын жеңеси Майрамкан апаны тыйып. «Кана эмнени айтар экенсиң?» дегендей Майрамкан апа тиги келинди тиктеди. Бир самга Батма менен Мараттын көздөрү чагылыша түштү. Мараттын көзүндө огу бар болсо атып жиберчүдөй болуп Батманы карап турду. Батма, менин айтканыма көнбөсөң ушундай болот дегенсип көз карашынан эми мага баары бир дегендей туюлат. Анда жигит айтчы, качан, кайсыл жерде таанышып, анан аялым жок деп бул байкушту алдап жатып жүрөсүң?
Эмне, тууганы жок, ошондой кылсам боло берет дедиңби? Боюнда кылып коюп таптырбай куйрукту түйүп качып жүрөсүн. Өзүңдүн жакшынакай аялың бар турбайбы? Аны да төрөтүп, муну да төрөтүп, кыйындыгын көрсөтөйүн дедиңби? Маратта кеп сөз жок дудук боло түштү. Ичкериден Гүлнур чыга келди да: "Кана, мен сүйүктүү жубайым. Айтыңызчы, артыңыздан келген бул биринчи аялбы, же дагы келеби? Дагы канчоону төрөтүп жолго таштап келдиңиз?" деп жатып токтоно албай ыйлап жиберди. Майрамкан Гүлнурду кучактап сорото баштады. "Сүйлө жигит, оозуңа талкан куюп алсаң да жооп бер", деди тиги жеңеси айтканда. Ошондо гана Маратка тил бүткөнсүп: "Мен аялым жок деп жашырган эмесмин. Өзү жабышып, мен жаткан жериме чейин келип, ушул иш болуп кетти. Мен аялым бар, келбе деп да айттым. Болбой эле келип кирип жашап алды. Акыры өзүм качып кутулдум" дегенде Батма да сүйлөп кирди. "Жалган айтпаңыз. Аялым жок деп азгырып мейманканага алып барган ким? Жаткан жериңизге да өзүңүз алып баргансыз. Кийин ишиңизди бүтүрүп алып анан айттыңыз үйлөнгөм, аялым бар деп. Анан менден тажап качып жоголдуңуз" деп болгон окуяны бетине коюп койду. Өлүң отурайын Анги, үйдөгү аялың жетишпей жатабы эмне деп Майрамкан апа качканына карабай Маратты башка чаап калганга үлгүрдү. "Коюңуз, урбаңыз, урганда пайда жок. Эми эмне болорун чечишели. Кана айтчы, бул кыз сенин кызың. Мойнуңа алып, метркасын алып бер. Бул кайынсиңдимин бетин ачып, мен күйөөсүмүн деп ачыкка чык. Бул да аталарынан бекинип үйүнө бара албай куурады. Менде күнөө жок, күнөө өзүндө. Алдыр деп акча бергем, алдырбай коюп эми док кылбасын" деп Марат актана баштады. Муну угуп Майрамкан апанын ачуусу келди да: "Кыз келиндерин боюна бүтүрүп алдыртып үйрөнүп калган экенсиң да, акмак. Сага бала алдыртыш эле оңойбу? Кылдыңбы, эми күнөөңдү мойнуң менен тарт. Метирка алып берсем эле кутуламбы" деп Марат мойнуна алгансып жооп берди эле тиги жеңесинин ачуусу келип кетти. "Эмнеге кутуласың? Сен туудуруп кой. Анан мен багайынбы? Ушул кыз 18-ге чыккыча багасын. Антпейт экенсиң, сотто сүйлөшөбүз. Жакшылыкча биз айтканга көнөсүң, болбосо камаласың" деп Маратты коркутуп кирди. "Ай шорум каткыр, ушундай күндү башыма салмак белең. Сени туубай өлсөмчү, элге шерменде кылып өлтүрдүң Жубарымбек. Элдин бетин кантип карайм" деп Майрамкан апа боздоп ыйлап кирди. Ушул учурда ичкерки үйгө кирип кеткен Гүлнур кийинип чыгып, баласын колуна алып, сумкасын көтөрүп эшикке жөнөдү. "Сен каяка?" деп алдын тоскон Маратты кач деп түртө салып чыгып кетти. "Гүлнур, кое турсаң, менде күнөө жок. Ал өзү жабышты, уксаң мени" деп алдын тороп бастырбай жатты. "Кач дейм, акмак катын-поз. Жабышса эле төрөтүп коюш керекпи? Менин жан дүйнөм талкаланып өрттөнүп атат. Сен билесиңби ошону? Сени сүйүп, бардык өмүрүмдү арнадым эле. Бардык кыйынчылыктарды жеңдим эле. Эми ушуну да көтөр дегени турасыңбы, я? Эч качан андай болбойт. Бизди унут. Ана тигине катының өзү келип отурат. Жашай бер ошону менен" деп Маратты түртүп чыгып баратты. Көзүнүн жашын беш салас кылып агызган Майрамкан апа чуркап чыгып алдынан тосуп: "Кызым, Гүлнур, бизди таштаба. Мен сен кетсең куурайм го. Бир ачууңду жут. Акмак баламды кечирип кой. Метркасын алып берип, каяка кетсе ошол жака кетсин. Аларды кууп жиберем. Сен кал, неберемди да бизден айырба" деп мүмкүн болушунча алып калууга аракеттенип жатты. "Апа, сизде күнөө жок. Бардык күнөө балаңызда. Талаалап жүрүп көзүмө чөп салганын көтөрө албаймын. Билбесем да мейли эле. Айтыңызчы, ушуларды көрүп анан кантип жашайм? Кантип ушул үйдө турам" деп кайненеси менен кошо ыйлап жатты. "Мени тоспоңуз, баары бир кала албайм. Менин жүрөгүм муздап, өзүм өлгөн эле адаммын. Мындай кордукту көтөрө албайм. Кош болуңуз, менден кетсе кечирип коюңуз" деп ыйлаган бойдон кетип калды. Марат жүрөгү даап Гүлнурдун артынан бара алган жок. Каккан казыктай бир ордунда эле катып, эмне айла кылам дегендей тура берди. Гүлнурдун караанын көпкө карап, көз жашын агызып карап турган Майрамкан апа кайра үйгө кирди. Келини менен небересин айырып эмне таптыңар? Мен баары бир силерди кабыл ала албайм. Мага демектен сайкал төрөсөң дагы. Метркаңарды алгыла да көзүмө көрүнбөй жоголгула деп көз жашы арчып коюп сүйлөнүп жатты.
Ачууга алдырбаңыз, балаңызды урушуңуз, бизде күнөө жок. Бул дагы силердин тукумуңар, бизге да кереги жок. Чоңойгуча балаңыз багат. Бул кайын сиңдимди алдагы алдамчы балаңыз никелешет дагы атасы менен апасынын алдына барып, мен күйөөсүмүн, бала меники деп мойнуна алып ачыктап келет. Антпейт экен арыз жазып каматып жиберем, деп маселени кабыргасынан койду. Муну уккан Майрамкан апа кайра ыйлап кирди да, башка түшкөнүн көрөт экенбиз да дегендей туруп эшикке чыгып кетти. Мараттын башы катты. Кайдан жүрүп илештим эле деп өзүнө өзү ачууланып, жанын коерго жер таппай жатты. Эми ачууланганда эмне? Болору болуп, боесу канган соң кайгырганда эмне? Гүлнурдун кетип калганына ичи ачышып, эми эмне болот деп турган жеринде эле таштай катып тура берди. Уландысы бар.